Саламатсыздарбы? Менин атым Жолдубек. Бүгүн эң жакшы суроого жооп беребиз. Бизнес план кантип жазса болот? И вообще бизнес планды обязательно там 5 жыл окуп же болбосо бир адамга барып жаздырса болот? Жок. Мен айтам жок. Эгерде сен бизнес бүгүн баштап атсаң, эгерде сенде акча жок болуп атса, бизнес план эмне керек? Бизнес план эң главный расчетко керек. Бул бизнес план деген сөз негизгиси бул финансовый план, да? То есть бул финансылык план. Негизгиси үч эле вопрос бар да. Үч эле суроо бар. Эч кандай лишний эчтекенин кереги жок. Үч эле суроо бар. Биринчиси канча акча керек? Ал акчаны каяка коротобуз? И канча убакыттан кийин ал акчаны кайтарып беребиз? Мына болду, бүттү. Башка эчтекенин кереги жок. Анан там рынок, анан объем рынка, анан сегмент, тегмент, анын баары жөн гана бул научный сөздөр жана практикада бул колдонулбайт. Чынын айтканда мен бизнес ачканда билесиздер, баарыңыздар фильтр ачкам. Когда фильтр ачканда биз инвестор экөөбүз отуруп алып, ушу үч эле суроого жооп бергенбиз. Канча акча керек? Ал акчаны каяка коротобуз? Эмне кылабыз ал акчага? Ал акчага деген там оборудование, фильтр алабыз, товар алабыз. Ал акчанын биртке мынчасына офис алабыз, реклама беребиз. Болду. А биз ал жерден сегмент рынка, объем рынка, анан ТТ, анан жители, анан настроение жителей, анан тияк бияк, анын баарын кылган эмеспиз. Ошол бизнес планга ошол эле кирет. Болду, башканын кереги жок. Эгерде сен бизнести жаңы баштайын деп жатсаң, бизнес $400, $1000 коротуп бизнес план жаздырып кереги да жок. Даже бир жака барып окуп 5000 сом коротуп окуп да кереги жок. Бизнес планды жазышыңа. А эгерде сенде иштеп аткан бизнес болсо, анда уже другой дело. Бирок иштеп аткан бизнес болгондо деле оңой эле да. Бухгалтерский отчет аласың. Бухгалтерский отчет аласың дагы, ал отчетту главный акыркы бир жылдыкын чыгарасың. Главный акыркы бир жылдыкын чыгарасың дагы, и ошол бир жылдыкын 20%ке көбөйтөсүң, мынчалык көбөйөбүз, өсөбүз да. И инвесторго бересиз. Биздин результат бул. Мына. А кредитный жактан уже ал кредитный матрица бар ушундай. Ошол бизнес план ошол керек. Бизнес план үч эле адамга керек. Биринчи өзүңө, экинчиси инвесторго, үчүнчүсү кредитке. Ошол. Лайк баскыла, комментарий жазгыла.